Ош шаарындагы Кеңсай массиви 2011-жылы өздөштүрүлө баштаган. Ошол кезде мында ушул 4000ге жакын жаранга турак жай салуу үчүн жер тилкелери бөлүнүп берилген. Бирок ушул убакка чейин мында бирин серин гана үйлөрдүн түшкөндүгүн көрүүгө болот. Мунун себеби ушул атайын жашоо үчүн эч кандай шарттар болбогондуктан мында ушул жер тилкесин алгандар деле үй салууга шашылышпайт. Ушул тапта каржы полициясы Кеңсай массивинин инфраструктурасын түзүү, инженердик коммуникацияларын курууда коррупциялык схемалар болгонун аныктады. Буга чейин шаардык прокуратура бул аймактагы 25 гектар жердин 2,5 миллион сомго сатылуусу боюнча иш козгоп, териштирүү иштери жүрүп жаткан. 4 декабрь күнү Финполиция бул конушта дагы бир коррупциялык факт аныктагандыгын билдирди. Учурда Кеңсай массивиндеги курулуш иштеринде акча кымырып алуу фактысы аныкталды. Жаңы конушту электр жарыгы менен камсыздоо үчүн тендерден уткан компания 2 даана жогорку чыңалуудагы трансформаторду 82 миллион 6 миң сомго алган. Бирок алардын өздүк баасы 10 миллион сом гана болгон. Мындан улам трансформаторлор өздүк баасынан 8 эсе жогору алынган. Жыйынтыгында мамлекетке 73 миллион 4 миң сом зыян келтирилген. Сотко чейинки териштирүү иштеринин жүрүшүндө аталган компаниянын жетекчиси убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Азыркы тапта бул ишке тиешеси бар жарандарды аныктоо иштери уланууда. Учурда кагаз жүзүндө кымбат көрсөтүлгөн трансформатор боюнча тендерден уткан СТ аттуу жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Финполицияга сурак берүүдө. Бүгүн Финполициянын Оштогу өкүлчүлүгү ал фирманын дагы бир өкүлүн шектүү катары кармаганын билдирди. Бирок ал кармалган шектүүнүн жубайы анын атайын текшерүүдөн өтүү үчүн ооруканага кайрылганын билдирди. Бул жалган, конечно, жалган. Мына счетный палатада канча жылдан бери иштеп атат, честный иштеген үчүн пенсионный возрастта иштеп жүрөт. Канча мамлекетке жегендерди төктүргөн керек болсо, мен просто лишний сөз сүйлөй албайм, болду. Бул акыры табылат мен давлениеси көтөрүлүп. Каяка кетти дейм да, ол жол боюнча, свет боюнча. Жегенин мен чала була билем, уккандардан. Жегенен башка, иштегенен башка ни за что был азыр жалган, жалып атышат. 2011-жылы Кеңсай конушунун долбоорун ишке ашыруунун сметалык баасы 10 миллиард сом деп эсептелген. Ушул убакка чейин ал акчанын 915 миллион сому тендерде уткан бир канча компанияга берилип, курулуш иштери жүргөн. Ош облустук капиталдык курулуш башкармалыгы Кеңсайда 800 миллион сомдук иш аткарылып, электр мамычалары, жолго шагыл төшөө сыяктуу жумуштар болгонун айтат. Биринчи нугундагы тегиздеп тазалоо, анан шагыл төшөө, анан эки чекесиндеги лотоктору, анан уже дагы шагыл төшөө, анан трамбовкасы, анан кийин барып анан асфальттоо кетет да. Жолдун жумуштары да бүгүн толук күндө мен аткарылды деп айткан жокмун. Жумуштун ошол убактагы келишимдеги курулуштун көлөмдөрү гана аткарылган да. Же болбосо 10 километр жерде жол салуу деп баштала турган болсо проектте, ошол проекттин жолдун сүйрүк тегиздөө жана растительный слой деп айтпайбыз, өсүмдүк өсө турган слой. Аны кыркып алып башка жака жылдырып, анан тегиздеп, анан тыгыздап, анан үстүнө шагыл төшөп, ушундай жумуштар айтылат да. Бирок арадан 9 жыл өтсө дагы мында байкалаарлык өзгөрүш болгон эмес. Убадаланган социалдык объекттер, коммуникациялык иштер бүткөн эмес. Самара Парпиева, Алтымышжан Темир уулу, ТМЖ жаңылыктары.